Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Түшпөс хан жок, башкы прокурор Ысык көлдөгү аким менен мэр 5 саат гана укташы керектигин айтты. Ысык көл Кыргызстандын негизги туристтик аймагы болуп саналат деп билдирди башкы прокурор Курманкул Зулушев эл менен жолугушууда. Ысык көл районунун Чолпон Ата шаарында башкы прокурор Курманкул Зулушев, министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касмалиев, Ички иштер министрлигинин жетекчилиги, президенттин Ысык көл облусундагы ыйгарымдуу укуктуу өкүлү Ильяз Иманбетовдун эл менен жолугушуусу болду. Курманкул Зулушев Ысык көл районунда чечилбей турган көйгөйлөр жок экенин айтты. Эгерде укук коргоо органдары өз милдеттерин так аткарса, жергиликтүү бийлик иштесе, бир дагы көйгөйлүү маселе көтөрүлбөйт. Президенттин бардык буйруктары аткарылышы керек. Ысык көл району жана Чолпон Ата шаары Кыргызстандын негизги туристтик борбору болуп эсептелет. Бул жерге чет элдиктер да, ички туристтер да келишет. Бул жердин акими да, мэри да өзгөчө болушу керек. Башка райондордо акимдер 10 саат эс алышса, булар Ысык көл районунун акими Калыбек Жумадылов жана Чолпон Ата шаарынын мэри Жапарбек Ормонов 5 саат эс алып иштеши керек. Эгер иштейм деген ниети болсо, деди башкы прокурор Курманкул Зулушев. Туркияга барган Шакиевдин сырткы кийимчен отурушу сынга алынды. Расмий жооп. Социалдык тармакта Жогорку Кеңештин төрагасы Нурлан Шакиевдин Туркияга барган учурунда сырт кийимчен отурганы кызуу талкууга алынууда. Сүрөттөн Кыргыз-Түрк парламенттеринин достук тобунун жетекчиси Сабри Өзтүрк менен жолугушууда Шакиев курткачан, галстугу жок отурганын көрүүгө болот. Жогорку Кеңештин төрагасынын маалымат катчысы Алтынбек Деркенбаев Анкара аэропортунда бейформал жолугушуу болуп өткөнүн расмий билдирди. Расмий сапардын алкагында жолугушуулар, сүйлөшүүлөр эртең 22 ноябрда башталат. Бейрасмий тосуп алуу маалындагы сүрөттү жарыялап баргандай, ол 90 пикирлерди жазуу, талкууга алуу акылга сыйбаган көрүнүш. Кыргыз-Түрк парламенттеринин достук тобунун жетекчиси Сабри Өзтүрк менен Жогорку Кеңештин төрагасы жана делегация курамындагылар аба майданында VIP залында жөн гана ал жай сурашып учурашып отурган сүрөттү талкуулоо жана аны бурмалап коомчулукту удургутуу осол иш деп эсептейм, деп жазды маалымат катчысы. Эскерте кетсек, ушул тапта Туркияда Жогорку Кеңештин делегациясы иш сапары менен жүрөт. Түндө Ысык көлдө 2 рет жер титиреди. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаал министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык алгач түнкү саат 3:26 чамасында очогунун күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөө Ак Суу районунун Ак Булуң, Совет айылдарында 3,5 бал, Нововознесеновка, Жыргалаң, Бозучук, Качыбек, Ак Булак айылдарында, Түп районунун Сары Телеге айылында 3 бал, Токтаян, Кең Суу, Каркыр айылдарында, Ак Суу районунун Ичке Жергес, Отрадная айылдарында 2,5 балга чейин сезилген, деп жазылат кабарда. Саат 4:34 чамасында кайрадан күчү 3 балга жеткен силкинүү болгону айтылды. Ак Суу районунун Совет айылында 3 бал, Акчи, Ак Булак, Нововознесеновка, Ак Булуң айылдарында, Түп районунун Сары Телеге айылында 2,5 балга чейин сезилген, деп жазылат маалыматта. Өзгөчө Кырдаал министрлиги жаратылыш кырсыгынан жабыркагандар жана кыйроолор болбогонун кошумчалады. Балдардын өмүрүн алган зилзала. Жапаров Индонезиянын президентине көңүл айтты. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Индонезиянын президенти Джоко Видодого Ява провинциясында жүздөгөн адамдын өмүрүн алган жер титирөөгө байланыштуу көңүл айтты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Ява провинциясында катталган жер титирөөнүн кесепетинен көптөгөн адамдар каза болду жана жаракат алды деген суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргызстан элинин жана жеке өзүмдүн атымдан көз жумгандардын үй бүлөлөрүнө жана жакындарына аза кайгысын тең бөлүшүп, көңүл айтам. Бул каргашалуу окуядан жапа чеккендердин тезирээк сакайып кетүүсүн каалайм, деп айтылат мамлекет башчынын телеграммасында. Эсиңиздерге салсак, Индонезиянын Ява провинциясынын Чианджур аймагында күчү 5,5 балга жеткен жер титирөө катталып, акыркы маалыматтар боюнча 268 адам көз жумду. Алардын көбү балдар экени айтылып, дагы 31 табылбай дайынсыз болуп жатканын кошумчаланды. Бишкек менен Москва Кыргызстанга атомдук станция куруу боюнча келишимге кол койду. Россиянын Сочи шаарында Атома Экспо форуму өтүп, анда Кыргызстандын энергетика министрлиги менен Россиянын Русатом Energy Project ААК кызматташуу тууралуу келишимге кол коюшту. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы билдирген. Келишимде Бишкек менен Москва Кыргызстанда кубаттуулугу чакан атомдук электростанцияны куруу боюнча
долбоордун болжолдуу негиздемесинин техникалык тапшырмасы тууралуу жазылган деп айтылат кабарда. Документке Кыргыз тараптан энергетика министри Талайбек Ибраев, ал эми Россия тараптан ишкана өкүлү Андрей Рождествин кол койгон. Буга чейин Россиянын Росатом мамлекеттик корпорациясы менен Кыргызстандын энергетика министрлигинин ортосунда Кыргыз Республикасынын аймагында төмөн кубаттуулуктагы атомдук станция курууда кызматташуу боюнча меморандум кабыл алынды. Садыр Жапаров эртең ЖКУ сессиясына катышуу үчүн Арменияга жол тартат. Мамлекет башчы Садыр Жапаров 23 ноябрда ЖКУнун Жааматтык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясына катышуу үчүн Арменияга иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбакиев билдирди. Уюмга мүчө мамлекеттердин башчылары ЖКУнун жоопкерчилик чөйрөсүндөгү учурдагы кырдаалды жана эл аралык коопсуздуктун актуалдуу маселелерин талкуулашат. Сессиянын алкагында ЖКУ өлкөлөрүнүн лидерлери Армениянын уюмга кандай төрөгалык кылгандыгы боюнча жыйынтык чыгарып, Беларусь төрөгалык кылган учурдагы ишмердүүлүктүн артыкчылыктуу багыттары жөнүндө маалымат угушат, деди Азимбакиев. Ал ЖКУга мүчө мамлекеттердин ортосундагы шериктештик бекемдөөгө, ошондой эле уюмдун ишмердүүлүгүн жөнгө салууга багытталган бир катар документтерге кол коюу пландалып жатканын кошумчалады. БШК акыркы жыйынтыкты чыгарып Токаевдин инаугурациясынын датасын айтты. Казакстандын шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун жыйынтыгын чыгарган отурум өткөрүп, анда өлкөнүн азыркы лидери Касым-Жомарт Токаевдин жеңип чыкканын билдирди. Бул туурасында Спутник Казакстан жазды. Бул өнөктүккө добуш берүүгө укуктуу болгондордун ичинен 69,44% келген. Президенттик шайлоо жекшембиде 20 ноябрда өткөн. Добуш берүүнүн БШК чыгарган жыйынтыгы Касым-Жомарт Токаев 6,456,392 добушка ээ болгон же пайыздык катышы менен алганда 81%. Жигули Дайрабаев 3,42%, 271,641 добуш. Мейрам Кажикен 2,53%, 200,907 добуш. Каракат Абден 2,6%, 206,000 добуш. Салтанат Турсунбекова 2,12%, 168,731 добуш. Баарына каршы болгондор 5,8%ды түзгөн 460,484 адам. БШК Токаевдин инаугурациясы 2022 жылдын 26 ноябрында өтөөрүн билдирди. Мүлк фонду Мегаком компаниясын сатууга кайрадан камынды. Болжолдуу баасы Кыргызстанда Альфа Телеком, Мегаком соода маркасы ишканасын сатуу маселеси кайрадан көтөрүлдү. Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Мирлан Бакиров 2023 жылы мамлекетке таандык 17 миллиард сомдук мүлктү жеке менчикке сатуу пландалып жатканын Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде билдирди. Менчиктештирүүнүн 2025 жылга чейинки программасы жазылды. Аркы жумадан сиздерге алып келебиз. Альфа Телеком убагында 19 миллиард сомго бааланган. Эми азыркы баасы 15 миллиард сом болот деген божомол бар. Азыркы анализдерге ылайык орточо баасы ушундай болууда. Сатыла турган башка дагы активдер бар. Алар Керемет банктагы, Кепилдик фонддогу үлүшүбүз, Сарамжал Трансчичкасы, баш аягы 30 активди тизмеге киргизип жатабыз, деген Бакиров. Андан соң депутат Улукбек Орманов былтыр эле Жогорку Кеңеш Мегаком компаниясын улуттук банкка сатууга макулдук бергенин эске салып, кайрадан сатыкка коюуга эмне себеп болгонун сураган. Бакиров анда менчиктештирүү жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окуудан өтпөй калганын айткан.